бул методиканын эскилиги. Биз кыргыз тилин окутууда эмнеге натыйжага жетпей жатабыз же канткенде натыйжалуу болбой жатат. Аларга төмөндөгүлөрдү тоскоол болот деп санайбыз. Биринчиден, методиканын эскилиги. Биз окуучуларга тилди эрежелердин жыйынтысы катары окуп келе жаткандыгыбызды моюнга алышыбыз керек. Биз мурдагы система менен азыр деле ошол методду колдонуп ушудан чыга албай келебиз. Мисалы, зататоч деген теманы түзөк, заттын атын билдирип, ким эмне деген суроого жооп берет деген эрежелерди жаттатуу менен эле алек болуп жаткандыгыбыз баарына маалым. Экинчиден, бул грамматиканын татаалдыгы. Азыр жогоруда айтып өткөн орус тилинде татаал болот дедиңиздер, ошондой эле татаалдык кыргыз тилинде да кездешет. Мисалы, мүчөлөрдүн көптүгү, мисалы сөз жасоочу жана сөз өзгөртүүчү мүчөлөр деп, алардын түрдүүлүгү, ошондой эле чакчыл түрмөк, атоштук түрмөк, түшүндүрмө мүчө жана башка грамматикада бир нече темаларды айтсак, мына ошолорду окутууда окуучуларга бир топто кызыксыздай сезилет да. Мен ошо сабакты өтүп атканда эле окуучулар ушу келечекте ушул темалардын турмушта качан пайдаланабыз деген суроолорду көп беришет да. Чындап эле мындай карап көрсөк, методика менен биргеликте алмаштыруу керек го деген темалардын азыркы заманга окуучуларга турмушта пайдалана тургандай темалардын дагы кыскарта турган жерлери кыскартып, керектүү деген жерлерди окуу планында, стандартта мына ошол жерлерди дагы кароо керек деп ойлойм. Эми кыргыз тилиндеги айрым бир кыйынчылыктар жогоруда айтып өткөндөй эле, биздин мектепке ошол англис тилин үйрөтүүдө ыктыярчы кыз Лиана келгенде, кыргыз тилин үйрөтүү боюнча мен жумасына 2 саат иш алып барат элем. Ал кыргыз тилин үйрөнүүдө абдан кыйналды да, себеби лар мүчөсүнөн эле бизде 12 вариант түрдүү